12 майда Баткен шаарында өнүккөн технология жана Кулпунай аттуу акысыз практикалык семинар жана Кулпунай жарманкеси өттү. Бул иш-чара Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жатат. Негизги максаты элдердин илимий деңгээлин көтөрүү Кулпунай багытында. Негизи айыл чарба багытында. Азыркы заманда ким илимий багытты алдыга чыга турган болсо, ал адам сөзсүз ийгиликке жетет. Ошондуктан Кулпунай жаатында дагы илимибизди күчтөтө турган болсок, тезирээк кирешеге кирип, үй бүлөбүздүн экономикасын түптөгөн болобуз. Иш-чарага облус аймагынан келген Кулпунай өстүргөн жана өстүрүүгө кызыктар болгон жарандар катышты. Ушул кулпунайларды 2 жылдан бери өстүрүп келатамын. Биринчи жылы Альва деген сортуну, ушул сорту өстүрдүм. Кийинки жылы Клери сортун өстүрдүм. Көдөн тагы жакшы иштесе болот, пайда алса болот. Азыр өнүккөн технология Кыргызстан Кулпунай семинарына келип каттык. Максаттар чоңураак жерге клубника, малина өстүрүп, эми аз болсо жерге иштеп дыйканчылык кылалы деген максаттар бар. Окутууга 200гө чукул дыйкан катышты. Семинардын максаты өлкөдөгү клубника тармагында иш алып барган жана кызыккандарга дүйнөлүк практикадан билим берүүнү, өлкөдөгү агро багытын өнүктүрүүнү, экономикага салым кошууну көздөйт. Кулпунайга кызыгып жүргөндүктөн мен ушул пайдалуу маалымат алып, келечекте ушул биз дагы кулпунай өстүрөлү деген ниет менен келдим. Үй бүлөлүк бизнес баштасак деген ниеттер бар, Кудай кааласа. Ошондой эле бул иш-чарага чет өлкөлүк коноктор эң мыкты адис жана өлкөдөгү агро тармагындагы эң мыкты эксперттер тажрыйбасы менен бөлүштү. Иш-чара облустук бийликтин жана Жаш ишкерлер ассоциациясынын колдоосу менен Баткен мамлекеттик университетинин өнөктөштүгү менен уюштурулду. Кудайберди Дуйшоев, Салам Медиа, Баткен.